Таластагы жалгыз медициналык окуу жайдын тышы заманбап болуп оңдолууда. 50 жылдан бери эч бир ремонт жасалбай, сырткы көрүнүшү жаман абалга келген. Колледждин эмгек жамаатынын суранычын облус башчысы кабыл алып, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду жаңылоо жумуштарына 3 миллион 700 миң сом бөлгөн. Бул өзү окуу имараты 1972-74 жылдар салынып берилген. Анан ошондон бери ушундай жаңы заманбап стилде жасалып атат. Буюрса бул үчүн баардык бизге колдоо көрсөткөн ушу өкүлчүлүккө, мэрияга, өзүбүздүн жеке спонсорлорго, фондко, өзүбүздүн атыбыздан жана эмгек жамаатынын студенттерибиздин атынан учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Окуу жайдын жетекчилиги колдон келишинче имараттын эң көйгөйлүү жерлерин оңдоого аракет кылууда. Себеби бул мурда жатакана болгон. Буга чейин республикалык бюджеттен 6 миллион сом бөлүнүп, ага жылуулук системасы жаңыртылган жана биринчи кабаты да оңдолгон. Эми быйыл да министрликтен, мэриядан жана өнүктүрүү фондунан колдоо болуп, жалпы 5,5 миллион сомдук ремонт жүрүп жатат. Шарттардын жакшырып келатканын студенттер да жактырууда. Студент көп жарык, жакшы жерде окуусу келет, технологиялар жаңы жерде окуусу келет. Биз биринчи курста келген эч нерсе оңолгон эмес. Экинчи курста уже биз келгенден баштап ичи жаркырап, сыртына чейин оңолуп, көп нерселер оңолуп, бул биздин окууга, алдыга жылуубузга чоң таасирлерди тийгизип жатат да. Мында жалпы 594 студент билим алат. Алар дарылоо, акушер, фармация жана медайымдык иш боюнча 4 багытта окушат. Билимди тереңдетип берүүгө электрондук такталар, заманбап жабдуулар келип жатканы мугалимдерди кубандырууда. Биздин жетекчинин жардамы менен мына заманбап интерактивдүү доскалар келип атат. Мурда таблицалардын жардамы менен, муляждардын жардамы менен сабакты өткөн болсок, азыркы кезде ушу интерактивдүү досканын жардамы менен маанилүү, мазмундуу сабак беребиз деген терең ишенимдемин. Талас медициналык колледжине окууну каалагандар көп. Себеби окуу жай өзүнүн мыкты базасы менен облуска гана эмес, коңшу Казакстанга да белгилүү. Кезинде мындан билим алуу үчүн Россиядан да келип окугандар болгон. Бул ремонт иши аябай учурдун бир талабы болуп турган ремонт иши болчу да. Талас медицина колледжи буга чейин жакшы бир алдыңкы колледждерден болгон. Буюрса ошол жакшы бир колледждерди атын сактап калганга аракет кылып атабыз, шарттарды түзүү максатында. Бул колледж 1955 жылдан бери иштеп келет. Ушул күнгө чейин 10 миңден ашык студентке медициналык кесипти үйрөткөн. Аталган окуу жайдын быйыл 70 жылдыгы белгиленет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.